Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Жаныбек Маматовдун атынан даярдалган биздин сыйлыктарыбыз бар эле. Ошолорду тапшырып койсок, дагы бир кыстырма катары айтып кетсем, урматтуу ардагерлер, сиздердин ошол кан кечип, эли жериңиздер үчүн кызмат кылган, интернационалдык аскердик кызматыңыздарды өтөп келген эрдигиңиздерди, эмгегиңиздерди эстеп, аны эч качан биздин келечек ээлери унутпайт. Районубуздагы 2 шаардык мэрия жана 13 айыл өкмөтүбүздүн башчылары бардыгы сиздерге тазим этип, бүгүнкү иш-чараңыздар менен куттуктап келип отурат. Анда эмесе сыйлыктарды тапшырып койсок. Ооган согушунда күчүрмөн аскердик даярдыгы менен интернационалдык милдеттерин аткарууда көрсөткөн эрдиктери, Баткен областынын коомдук иштерине активдүү катышкандыгы жана жаш муундарды аскердик патриоттуулукка тарбиялоого кошкон зор салым үчүн Масалиев айыл өкмөтүнүн тургуну, Ооган согушунун ардагери Кадыркулов Айбек Закралевич Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгар муктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. 15 февраль Советтик армиянын жоокерлеринин Афганистандан чыгарылгандыгын 30 жылдык эскерүү күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Баткен областынын Кадамжай район мамлекеттик администрациясынын 1-5-29-Б буйругу менен төмөнкүлөр сыйлансын. Турдуев Талайбек, Кадамжай шаарынын тургуну. Abdülkadir Absamat senden Турдуев Талайбек, Кадамжай шаарынын тургуну. Келгисе барыс колчу почта туралы. Нурматов Сабиржан Исакович, 3 Курбон айыл өкмөтүнүн тургуну. Камалов Азам Мамасабирович, Айдырген шаарынын тургуну. Жумаев Жигитали Байдуллаевич, Халмён айыл өкмөтүнүн тургуну. kalgan jerin Bolot kандай Мастанов Рустамбек Эркинович, Көтөрмө айыл өкмөтүнүн тургуну. Жолдошбектей обончу Мамасадыков Абдыманап Көчкөнович, Майдан айыл өкмөтүнүн тургуну. Нияз батасын Жакыпов Абдыжалил, Масалиев айыл өкмөтүнүн тургуну. Кадамжайым кенде байым хандар мекени Аким Жанибек Маматович. Жакыпов Абдыжалил, Масалиевден ким бар? Мамасадыков Абдыманап, Майдандан чыгыңыздар. Кадамжай райондук аскер комиссарынын 2019 жылдын 15 февралындагы номер 5 буйругу Афган согушунун ардагерлерин сыйлоо жөнүндө 15 февраль Советтик армиянын Афган Демократиялык Республикасынын чыгарылгандыгынын 30 жылдык эскерүү күнүнө карата Афган согушунда көрсөткөн эрдиги жана жаш муундарды патриоттуулукка тарбиялоодо кошкон зор салымы үчүн төмөнкү Афган согушунун ардагерлери ардак грамота менен сыйлансын. Абдурахманов Абдурашид Ташмурза Коймаңдар бир аны. ушундай эле грамота менен Карабаев Рузибой Ахунович. Карабаев Рузибой Ахунович. Орос.
грамота менен Нурдинов Жумабай Токтоматович. Жумашев. Ушундай эле грамота менен Рустамов Закиржан Бахрамович. Рустамов Закир. Грамота менен Сулайманов Бекжол Эсенбаевич. Нурдинов Жумабай Токтоматович. Рустамов Закиржан Бахрамович. Сулайманов Бекжол Эсенбаевич. Ошондой эле Кол чаап туруңуздар, кол чаап. ошондой эле маданий иш-чараларга активдүү катышып, аскер патриоттуулук ырларды мыкты аткаргандыгы үчүн Мыйманов Абдураким Батырбекович сыйланат. Кадамжай райондук аскер комиссары майор Матанов. İşler bölümü başçısının Afgan ардагерлерин сыйлоо жөнүндө буйруп, кылмышкерлер менен күрөшүүдө жана коомдук коопсуздугун камсыз кылууда кызматкерлердин кесиптик чеберчилигин арттырууда кошкон зор салымдары үчүн жана 15 февраль советтик аскерлердин Афган жергесинен чыгарылгандыгын 30 жылдык мааракесине карата Кадамжай райондук иштер бөлүмүнүн ата грамотасын сыйланат. Кадамжай райондук Афган согушунун ардагерлеринин коомдук бирикмесинин төрагасы Султанов Алыбек Шабидинович. Кадамжай району Афган согушунун ардагерлерин ардактуу эс алдагы милициянын майору ардагер Акбаров Бегали Имамалиевич, милициянын подполковник ардагер Мансуров Алидин Доорович, başçı milisiyanın podполковник Башбаров Абдраимович. Чоңурмат барыңыздардын алган сыйлыгыңыздар кут болсун, ишиңиздерге ийгилик, ар дайым денсаулыкта болуңуздар. Азыр урматтуу куралдаштар, мына өзүңүздөр билесиздер, биздин уюмду баштапкы түптөөчүлөрүнүн бири биздин бүгүнкү 30 жылдыкка байланышкан салтанаттуу учурдан пайдаланып, Назаров Абдуламит Каримовичти 30 жылдык юбилейдик медаль менен сыйлап койгонго уруксат этиңиздер. Ошондой эле Кызыл Жылдыз орденинин ээси Кадыров Эдил Абдыразакович агабыз дагы юбилейдик медаль менен сыйланган уруксат этиңиздер. Келиңиздер бар шанды кол чаап колдоп туралы. Аксакал ардагерлерден Курбанов Валижан Камилович агабыз. Ушундай 30 жылдык юбилейдик медаль менен Асатуллаев Камил Арбиденович. Бекмурзаев Асан Эрдорлатович агабыз. Келиңиздер кол чаап аябайбыз. Ар дайым денсаулыкта болуңуздар. Эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып жүрө бериңиздер. Кол чаап баштап турабыз. Абдраимов Имамедин Мурзаев.
чыгабыз. Şu sırada. Boşum payızda taşmış. Katarıma yapmaktan. Murzahmedov Sadırcan Kalmatıç. Madrayev'in imamaga var mı? Madrayev imamaga. Murzahmedov Sadırcan Kalmatıç. Eraliyev Nurdun'la var mı? Abdülazizov Abdurasul ağabeyimiz. En aksakal bitmişlerden bolup Afganistan'da kızmatlıqanı kirgen aksakallardan. Rustamov Zakirjan. Rustamov Zakirjan var mı? Жомартов Абабакир агабыз. Аксакал. Келгизер Колчо Наевайли. Дайда Турсун Мадеса Жомабай. Абди Мусенбай агабыз. Сыйларыңыздар құт болсын. Кылган эмгегиңиздерди билип, сүйлөгөндөргө дагы, сүйлөгө дагы денсаулык каалайбыз. Анда эмесе кийинки чыгарма сиздер үчүн кол чабалар менен тосолуңуздар. Офицерлер деген чыгармада сиздер үчүн. Chega
Кадамжай райондук агрардык өнүктүрүү департаментинин башчысы Асанов Айдар Асамидиновичти жана Кадамжай райондук экотех инспекциясынын башчысы Асранкулов Мырзалим Асранкулович жана ошондой эле Кадамжай райондук почта бөлүмүнүн башчысы Ильязова Токту Ильязова баштаган жалпы райондук мекеме ишканалар жетекчилерине сиздердин дүркүнүгөн кол жаабыңыздар менен сахнага чыгарабыз. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, учурдан пайдаланып бүгүнкү салтанатка катышып аткан катышуучулардын баарын, анын ичинде Афган согушуна, Баткен коогалаңына, Ошский событияга катышкан катышуучуларды чын дилимден бүгүнкү 30 жылдык мааракеңиздер менен куттуктайм. Өзүңүздөр күбө болгондой, буга чейин жеткиликтүү сөздөр, тарыхый сөздөр айтылды. Действительно, чындыгында жана военкомдун башчысы айткандай, улуу ватан мекендик согуштун катышуучулары мындан 10 жыл мурда 150-ге жакын болсо, азыр 4-өө калды. Алардан кийин эле ушул Афган согушунун катышуучулары, Баткен коогалаңынын катышуучулары, ошондой эле Ош событиясынын катышуучулары ушул райондун келечеги болгон жаштардын арасында өзүңүздөрдүн ушул патриоттук милдетиңиздерди аткарып келесиздер. Биз чоң таазим кылышыбыз керек. Андан сырткары ошол ветерандар, алардын үй бүлөлөрү, аларды тарбиялаган ата-энелери эл чарбасында бардык тармактарда кызматын ардык кылып келатасыздар. Ошолордун ичинде биздин Үчкоргон айыл өкмөтүнүн достук өрөөнчүлүк чарбасын баштап келген жетекчиси бар. Ошонун атын айтып коеюн дедим эле. Ал киши Раимов, туруп койсоңуз, Нематулла Жураевич. Өзүнүн как агрардык башкармалыктын башчысы катары жакындан билем. Ошол армияга 1981-83 жылы 2 жыл бою ошол сиздерге окшоп, сиздер катарыңызда кызмат кылганын билем. Андан сырткары азыр ошол республиканын райондун азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда өрөөн чарбасын өнүктүрүп, ошол дыйкандарды жогорку сапаттагы өрөөн менен камсыз кылып келет. Ошондуктан ал кишиге мен кичинекей берегин бага тапшырып койсом. Анан бардыгыңыздарга чын ден соолук каалайм, ишиңиздерде ийгилик каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ар дайым бар болуңуздар. Рахмат. Урматтуу Ооган ардагерлери, жоокер интернационалисттер, урматтуу Алыбек Шабидинович, ушул өткөн бизден узаган кылым эң чоң 3 окуяны биздин тарыхка калтырып кеткен. Бардыгыбыз жакшы билебиз. Улуу Ватан мекендик согуш, Афган согушу, Чернобыль апаты деген. Ушул аталган окуяларга биздин арабыздагы, биздин жигиттерибиздин аталардын катышып келип, бүгүнкү күндө биздин жаштарыбызга патриотизмдин үлгүсү катары, эл журтка кызмат кылуунун үлгүсү катары жашап жүрүшү биз үчүн сыймык. Мен да ошол райондун башка туулдары катарында сиздердин элиңиздерге таазим кыламын. Эми интернационалисттик милдетиңиздерди аткарып, биздин райондо дагы анча-мынча ошол Ооган жергесинде калып кеткен биздин жертештерибиз жөнүндө дагы эскерилип атат. Мен анча-мынча нерселерди сиздерге бүгүн айтпасам болбос. Алардын эрдигини мамлекетибиз дайыма даңазалайт, колдоого алат. Патриотизмдин үлгүсү катары биз дайыма сиздерге таазим кылышыбыз керек. Ай сайын мамлекет тарабынан сиздерге акчалай компенсация райондук социалдык коргоо башкармалыгы аркылуу төлөнүп келип атат. Мындан сырткары ошол 21 эр азаматтарыбыздын ичинен биздин райондо мектептерге аты койгон бар. Үчкоргон айыл өкмөтүндө Рузиматов атындагы мектеп, Актурпак айыл аймагында Шарап Жыйынбаев атындагы мектеп. Ошондой эле Барпалык клуб мектебинин базасында эстелик тургузулган. Мына азыр эле гүл коюп, таазим кылып бердик 3 муунун эстелиги. Ошондой эле 10дон ашык көчөлөрдө Айдыркенде Асаев атындагы көчө, Мамажанов атындагы көчө, Заир Парпиев атындагы көчөлөр сиздерге бир таазим кылуунун урматсыздын белгиси катары келе жатат.
сіздердің елдеріңіздерге дағы бір жолы тәзім қылабыз. Ар біріңіздерге Құдай денсаулықты берсін. Дайыма бала чақаңыздар менен, елі жұртыңыздар менен бірге болыңыздар. Егеменді Қырғызстанымызда башқа ошол мен айтқан бір жағымсыз оқиғалар болбосын, энелердің көз жашы төгілбөсүн. Бүгін өзім мына почта байланыш бөлімінде дагы иштеп атамын. Эки кызматкерибиз ошол алган жергесинде катышып келген азаматтар экен. Майдан жергесинде Курбанбеков Абдыкаев туруп койсоңуз. Сизге дагы куттуктаймын. Ошондой эле Көтөрмө айыл аймагындагы Чандик айылынан Боркошуп сизди дагы байрамыңыз менен куттуктаймын. Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Кечээ күнү бизге 30 жылдык марекеге арналган юбилейлик 5000 сом өлчөмүндө сиздерге акчалай пособия түштү. Муну бүгүн биз почта аркылуу жер-жерлерге жеткиребиз. Дайыма биздин мамлекетибиздин ишенимдүү тиреги болуп, эли журтубуз менен бир болуңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу Афган согушунун катышуучулары, урматтуу бүгүнкү мына салтанаттуу иш-чарага катышып аткандар. Мына сиздер жөнүндө жана айтылып кетти, канча сөз айтса да аздык кылат деп, чын эле ошондой сиздер үчүн жакшы сөздөр айтылды, мен кайталап отурбайм. Сиздердин ролуңуздар өтө биздин турмушубузда чоң экендигини эки окуя көрсөтүп койду, ошону айтып коеюн деп атам мен. Мондай тынчтык күндөрү, жөнөкөй күндөрү сиздер элдин биздин арабызда жакшынакай болуп эле ката жүрө бересиздер. Бирок биздин башыбызга кыйынчылык түшкөндө биринчи биз сиздерди ойлойт экенбиз. Биринчи катарда сиздер турат экенсиздер. Муну сиздер банагы Афган берги Баткен согушунда, ошондо Ош коголаңындагы биздин кыргыз элинин ишенгени биринчи сиздер болуңуздар. Сиздер биздин элди каратпай эле өзүңүздөр жардамыңыздарды аябай өзүңүздөр биринчи патриоттук келип, биз барбыз, биз алдыда турабыз деп элдин алдында сиздер туруп бердиңиздер. Ошон үчүн дагы мен сиздерге чоң рахмат айтып коюм келет. Элибиздин атынан, өзүбүздүн мамлекеттик инспекциянын атынан дагы бир жолу рахмат айтып коюм келет. Бар болуңуздар. Сиздер биздин алдыбызда жүрө бериңиздер, өмүрүңүздөр узун болсун, азайбаңыздар. Элибизде биз силер менен силердин эрдиңерди айтып, силер менен сыймыктанып жүрө берели. Элибизде эч качан мындай коголаң болбосун, элибизде тынчтык болсун. Дагы бир жолу сиздер барыңыздар, майрамыңыздар менен. Урматтуу Ооган согушунун ардагерлери, бүгүн сиздердин майрамыңыздар. Биз дагы республикалык Баткен согушунун ардагерлер кеңешинин Кадамжайдагы төрагасы катары сиздерди өзүбүздүн республикалык төрага Бакалов Канат Асановичтин атынан, өзүмдүн атынан жана бардык ушул Баткен согушунун ардагерлеринин атынан сиздерди 30 жылдык Афган согушунун аскерлерин чыгарышынын юбилейлик күнү менен куттуктаймын. Байрамыңыздар менен. Апат согуш күндө келбейт. Ер жигиттин бетине, пешенесине жазылган күн болот. Бирок тынчтыкты, бейпилдикти, аманчылыкты, элдин бейпилдигини алып келген жоокерлер сиздер болосуздар. Мен ойлойм, сиздер ар дайым Кыргызстандын Афганистанда интернационалдык милдетти аткарууда, Баткен согушунда алдыңкы катарда, Ош коголаңында алдыңкы катарда, жана өзүбүздүн мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө, социалдык экономикалык өнүгүшүнө өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп келесиздер. Ошондуктан сиздерди биз дагы республикалык Баткен согушунун ардагерлер кеңешинин атынан чын дилден куттуктап таазим этебиз. Рахмат эмгегиңиздерге. 1.135.000 жана мен айткан ар бириңиздерге 5.000 сомдон акчалай пособия түштү. Бүгүн аласыздар. Азыр анча-мынча өкүлдөргө берип койсок. Алымбек Шарипович өзүңүз тапшырып койсоңуз. Абдрахманов Абдыжалил. Fakir Bakabedin. 8 ошол алган жергесинде курман болгон
коомдук ата-энелер бар экен. Буларга дагы 5000-ден Каменская Тамара. Кайымова Ракида. Рахмат, калгандарына ошол дагы мероприятиеге тапшырып коебуз. Баарыңыздарга жеткиле. Чоң рахмат ишиңизге келип. Урматтуу ооган согушунун ардагерлери, сиздердин катарыңыздарда 45 жаран Баткен согушунда райондук аймактык аскер комиссариятынын буйругу менен 99-жылы чакырылып, элибиздин бейпилдиги үчүн, тынчтыгы үчүн тыштан кирген куралдан бал фермерлерди жок кылууда кошкон чоң салым үчүн биздин республикалык ардагерлер кеңешинин, Баткен согушунун ардагерлер кеңешинин атынан төрагабыздын буйругу менен бир канча жарандарды сыйлыкка көрсөткөнүк. Ошолорду тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Арамыздар менен урматтуу ардагерлер. От имени Республиканского совета ветеранов войны Баткена награждается памятной медалью за отвагу и мужество Аслан Дүйшө. Баткенде А батальонда командир взвод болуп чогулду. От имени Республиканского совета ветеранов войны Баткена награждается памятной медалью участник баткенских событий Кахаров Салиджан Курбанович. Кахаров Салиджан. Почетной грамотой награждается Мансуров Амидин Доранович за добросовестное выполнение служебного долга, за проявленное мужество и локализацию и уничтожение иностранных бандформирований в Южном регионе 1999-2000 годах. Председатель СВВ Кадамжайского района Билалов Анваридин. Такой же почетной грамотой награждается Джумабаев Чигиталев Вайдулаевич. Джумабаев Вайдулаевич. Сыйлығыңыздар құтты болсын. Мындан кейін да ушул Афган согушунун ардагерлери өзүбүздүн коомубуздун авангарды болуп, элибиздин бейпилдигине, тынчтыгына, социалдык экономикалык өңүшүнө, жыргал жашоосуна салымыңыздарды кошуп келет деп ишенем. Кармаган ар күнүңдү эл журтуңа арнаган текке кетпес асыл эмгек жасасаң, ошол болот, өлбөс болуп калган демекчи. Мынакей урматтуу агалар, аталар, сиздердин эл үчүн, жер үчүн кызматыңыздар бүгүнкү күндө акталып, даңдалып жаткан үчүн, андыктан баарыңыздардын дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен. Сиздерди майрам менен куттуктоо үчүн Кадамжай шаардык мэриясынын алдында түзүлгөн шайыр апалар тобу куттуктамакчы. Тосуп алыңыздар.